Түркиядагы апаттын курмандыктары өсүүдө. Кыргызстандык куткаруучулар ишке киришти. Эми бензиндин ар бир литринен салык алуу пландалууда. Чыгарылышта ушул жана башкалар болот, амансызбы? Түркиядагы жер титирөөнүн кесепетинен каза болгондордун саны өсүп жатат. Набыт болгондор 13 миңге жетти. Жаракат алгандардын саны 60 миңге чамалады. Тилекке каршы бул акыркы сандар эмес. Социалдык тармактарда 3 күн бою урандылардын арасында жатып куткарылган ымыркайлардын тасмасы тарап, дүйнөнүн назарын бурду. Tamam, Maşallah. Okey. Кыргызстандан жөнөтүлгөн куткаруучулар тобу Кахраманмараш шаарында куткаруу иштерин жүргүзүп жатат. 9 февралда эртең менен алар урандылардын алдынан 19 кишинин сөөгүн чыгарышты. Жогорку кеңештин депутаттары 2 күндүк маянасын Түркияга которот. Бул тууралуу бүгүн 9 февралда өткөн парламент жыйынында белгилүү болду. Депутат Акылбек Түмөнбаев Түркияга көмөктөшүү максатында кесиптештерине 2 күндүк маянасын которуу сунушун берди. Демилгени жалпы депутаттар колдоп, каражат которуу чечими кабыл алынды. Türkiye mamlaketinde bolup çatkan yer titirөө boyunca kayırlayın dedim ele, urmatlı deputatlar. Eme özüңүздөр bilgендей, Türkiye mamlaketi bizge bayağı tuğançılık jaktan emес, sayasi jaktan dagı köp jardamdарын berip, oşol медицинский жактардан дагы баягы больницаларды куруп, жаштарыбызга билим берип, ошол университеттерди ачып жардам берип келатат да. Бүгүнкү күнү бул боюнча бүткүл дүйнө коомчулугу бардыгы кол сунуп жардам берип атат. Ошонун ичинде биздин мамлекетте өкмөт дагы жардам берип, мына куткарчыларды жиберип жакында эле ошол жардамыбызды берип атабыз. Эми жогорку кеңештеги баягы карап турбастан мен бир сунуш кылат элем. Урматтуу депутаттар, 2 күндүк маянабызды ошол элчиликтин астында шот ачылыптыр. Ошол макул болсоңуздар, ошол 2 күндүк маянакыбызды которуп берсек жакшы болот эле да. Эскерте кетсек, 6 февралда таңгамал Түркия жана Сириянын аймагында 7-8 балга жеткен катуу жер титирөө катталып, бир нече шаарлар кыйрады. Кийин жер титирөө дагы кайталанып, анын күчү 6-7 балга чейин жетти. Сот тармакта мамлекеттик курулуштун жетекчисинин орун басары болуп 48 гана күн иштеп кызматтан бошотулган Дастан Жапаровдун Дубайдагы эс алып жүргөн видеосу тарады. Анда Дастан Жапаров Chevrolet Camaro үлгүсүндөгү унааны айдап жүргөнүн көрүүгө болот. Аталган унааны ижарага алуу күнүнө $150 $250 чейин турат. Отуз жаштагы Дастан Жапаров аталган кызматка 2022 жылдын 15 декабрында дайындалган. Ал эми кызматтан эмне себептен алынганы белгисиз. Депутат Эрулан Кокулов парламент жыйынында автоунааларга тонировканы арзандатууну талап кылды. Анын айтымында бул элди бай жана кедей деп бөлүп жатат. Тонировканын баасын түшүрүш керек. 80 миң сом деген бул өтө кымбат. Айтып кетейин деген азыр ушул эл ушундай болуп калды. Мен тонировка боюнча сөз көтөрүп атсам, азыр айтып келет, сенин проблемаң тонировка эле депчи. Бул проблема элди экиге бөлүп атат да. Байларга, анан кийин акчасы жокторго бөлүп атат да. 80 миң сомду айыл жергесиндеги ар бир адам төлөй албайт. Бирок ал деле ошондой элдерге окшошуп жүргүсү келет, андагычы. Тонировка чаптагысы келет. Бияка келгенде айтпадыңар беле, 30 миң, 40 миң сомго ташып кетсе деп. Бул международный практика, мен буну билем. Ооба, башында кымбат кыласыңар да, каймактарды чогултасыңар да, анан кийин арзандатышыңар керек болчу. Бирок арадан 1 жыл өттү, дагы эле ошол эле баада турат да. Мен бул проблеманы акчанын проблемасы деп эсептебейм, бирок өлкөнүн проблемасы деп эсептейм. Бул элдерди экиге бөлүп атат бул проблемачы. Акчасы бар, анан акчасы жокторго бөлүп атат да. Ошол себептен ушул суроону карап чыгасыңар деп ишенем мен силерге. И тонировканын баасын түшүрүш керек. Элди экиге бөлгөнгө болбойт. Особенно ушундай
немелер менен элдерге көрүнө турган наглядный примерлер менен элди экиге бөлбөшүбүз керек. Эскерте кетсек, унаанын терезесин караңгылатуу үчүн акы төлөө жана уруксатты каттоо тартиби 2022 жылдын 23 майында бекитилген. Баасы жеке жактар үчүн 80 000 сом, юридикалык жактар үчүн 100 000, ал эми чет элдик жарандар үчүн 120 000 сом. ЛТР мамлекеттик телеканалы көз карандысыз поликлиника басылмасын сотко бере турганын билдирди. Бул тууралуу телеканалдын атайын чыгарылышында айтылат. Белгилей кетсек, буга чейин ЛТР Садыр Жапаров президент болуп турганда энергетика тармагын өнүктүрүү үчүн бир дагы насыя албаганы тууралуу сюжет чыгарган. Поликлиника бул маалыматты калп деп атап, анын себебин расмий билдирүүлөргө таянуу менен түшүндүргөн. Мунун алдында президенттин маалыматтык саясатынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков, поликлиника басылмасынын директору Дилбар Алимова журналисттин этикасын жана объективдүүлүк принципти бузду деп айыптаган. Дилбар Алимова эркин медиалардын биринин артынан бири куугунтукка кабылып жатканын жазды. Азаттыкты жапканга аракет кылып жатышат. Кактусту Вечерканын колу менен муунталы деп жатышат. Клубту Маданият министрлигинин колу менен жапканга аракет кылып, бирок болбой калды. Болотту болсо чыгарып салды. Эми фейктердин жалданма журналисттердин колу менен дискредитация кылууга дагы эле аракет кылып жатышат. 24 кейжинин жетекчисин УКМКга суракка чакырды. Ыдырыс Исаковду дагы суракка чакырып жатат. Эми кезек поликлиникага келиптир да. ЛТРдин колу менен муунталы деп жатышса керек. Буйрганын көрөбүз. Башкысы биз жасаган иш ак, адал иш, тандаганыбыз таза жол, чындык. Буга утурлай эле бүгүн Бишкектин Ленин райондук соту азаттыктын ишмердигин токтотуу боюнча соттук отурумду 20 февралга жылдырды. Буга Маданият министрлигинин отурумду башка күнгө жылдыруу жана экспертиза дайындоо өтүнүчү себеп болду. Февралга жылдырылды. Анткени доогер тараптан өтүнүч киргизилди. Башка күнгө жылдыруу, анан дагы бир өтүнүч, бир экспертизаны дайындаганда жөнүндө да. Эмне кайсы экспертиза боюнча жазылган жок, ошондуктан биз ал өтүнүчтү мындай четке кагуу туура болду. Анткени доогер ошонун баарын өзү обосновать этип берсин. Эскерте кетсек, 23 январда Маданият министрлиги азаттык медиасын жалпыга маалымдоо каражаты катары ишмердигин токтотуу өтүнүчү менен Бишкектин Ленин райондук сотуна кайрылган. Кыргызстанда май куюучу бекеттерде сатылган бензиндин ар бир литринен салык алуу каралууда. Ал акча жолдорду оңдоого жумшаларын айтышты. Транспорт министрлиги мындай идеяны былтыр көтөргөн. Мыйзам жогорку кеңештин кароосуна жөнөтүлдү. Бул жерде ким көп жүрсө ошол көбүрөөк төлөйт деген принцип иштейт. Айдоочулардын чөнтөгүнөн канча акча кетери азырынча белгисиз. Анын көлөмүн министрлер кабинети аныктап бермекчи. Бизди Instagram, Facebook, TikTok, Telegram социалдык түйүндөрдөн таап, соңку кабарларды окуп турсаңыз болот. Ал үчүн экранда көрсөтүлгөн штрих-коддорду сканерлеңиз. Күнүңүз көңүлдүү улансын, саламатта туруңуз.